Эфирде сапар BBC Кыргыз кызматынын программасы, студияда Акчолпон Койчиева, саламатсыздарбы. Биз бүгүн талкуулай турган маселе ар кимибизге түздөн түз тиешелүү. Анткени дээрлик ар бир күнү туш келебиз. Бул маселе Кыргызстанда гана эмес, дүйнөнүн бардык мамлекеттеринде орчундуу проблемалардын бири. Ар дайым тейлөөнү, жаңыртууну талап кылат, албетте ар кандай деңгээлде. Адегенде студияга келген конокторду тааныштырып, алардын бул жакка кантип жеткендигин сурай кетели. Булар Бишкек шаардык транспорт башкармалыгынын директору Малабаев Аргынбек жана Лига транспорттук компаниясынын директору Матисаков Бешболуш. Кош келипсиздер. Айтсаңыз, Малабаев ага, сиз бул жакка кантип жетип келдиңиз? Биздин өзүбүздүн жеке транспортубуз менен келдик. Сиз, Матисаков Бешболуш, студияга эмне менен келдиңиз? Мен өзүм жеке менчик унаам менен келдим. Албетте, жеке менчик унаасы менен күнүгө жумушка келе албагандагы адамдар бар. Айтор, биз бүгүн коомдук транспортты талкуулап жатабыз. Бул маселе дээрлик бардык мамлекеттерде орчундуу көңүлдү талап кылат. Атүгүл өнүккөн мамлекет Британияда дагы коомдук транспортко койгон дооматтары абдан көп. Калкы 10 миллионго чукулдап калган Лондондо бул коомдук транспорт маселеси шайлоо өнүктүгүнө таасир этчү маселе. Биздин биринчи репортаж ушул туурасында. Британияда жалпы шайлоо өтүүчү үстүздөгү жылы коомдук транспорт ири саясий маселенин бири болууда. Глобалдуу каржы каатчылыгы бул өлкөдө көпчүлүк коомдук кызматтардын каржылоосу кыскарат дегенди билдирет. Бирок коомдук транспорт эч токтобошу керек. Калкты жумушка, дүкөндөргө учурунда жеткирип туруу милдети Британ экономикасынын өзөгүн түзөт. Бирок ал кымбатка турат. Лондондо эле алып көрөлү. Күн сайын миллиондогон киши ары бери каттап турат. Автобус, метро, поезд, кайыктар жана жөө басып, жана албетте менчик унаа же такси менен жүрүшөт. Шаардагы калктын саны жана андагы жумуш орундары көбөйгөн сайын ары бери каттаган адамдардын саны да кыйла көбөйүшү күтүлүүдө. Көп нерсе эмитен эле өзгөрдү. 7 жыл мурун киргизилген эрежеге ылайык Лондондун борборуна баруучу унаалардын айдоочулары атайын акы төлөшөт. Жол боюнда кайсы жерде болбосун чоң С деген белгини көрсөңүз, бул жолдо менчик унаа менен жүрүү үчүн акы төлөйсүз. Кеп унаа айдоочуларды токтотууда эмес. Бул коомдук транспортту жакшыртууга каражат чогултуу ыкмасы. Дагы бир стратегия. Баш калаадагы коомдук транспортту өнүктүрүүгө менчик каражаттарды тартууга багытталган. Эң белгилүү мисалдын бири 90-жылдары темир жолдордун менчик колго өткөрүлүшү болгон. Бул саясат талаштуу бойдон калууда. Себеби темир жол транспортун колдонуу Европа боюнча Британияда эң кымбат деп эсептелет. Ага карабастан жүргүнчүлөрдүн саны өсүүдө. Бардык коомдук жана менчик каражаттын транспортко салынышына карабастан талап дагы эле курч бойдон калууда. Өлкөдөгү 30 миллион унаа бөлүп чыккан көмүр кычкыл газынын көлөмү Британияда абага бөлүнүп чыккан зыяндуу газдардын 5тен 1 бөлүгүн түзөт. Коомдук транспортты жакшыртуу айлана чөйрөнү коргоодогу бирден бир негизги чара катары каралууда. Деген менен менчик унаа айдоо арзаныраак болуп келет. Ал эми автобус, поезддерге төлөнүүчү жол акысы көтөрүлүүнүн үстүндө. Демек, кишилерди унаадан түшүрүп, автобус жана поезд менен жүрүүгө көндүрүү үчүн коомдук транспортты такай инвестициялап туруш керек. Бирок коомдук транспортко канча акча куюлганы менен ага болгон талап жарыша өсүп турат экен. Бишкек шаардык транспорт башкармалыгынын директору Малабаев Аргынбек, сизден сөз баштасак, Лондондогу транспорт тууралуу сюжеттти көрдүңүздөр. Сиз кандай таасир алдыңыз Лондондогу транспорт тууралуу? Лондондогу транспорттун алып келсек, бул жерде айтылып атпайбы, баягы шаардык транспортко, шаарга келген унаалардын бардыгынан баягы налогдор алынат деп. Бизде ал нерсе жок, мунун бардыгы. Биз баягы мэрия тараптан ошол акчанын бардыгы муниципалдык транспортко бөлүнүп турат да. Анан ошол тараптан эле жана субсидия алып, ошол менен гана кармап турабыз да азыркы күндө. Сиз кандай таасир алдыңыз? Бул көч бара түзөлөт дейт. Биз рынок экономикасын баштаган аз эле жылдар болду. Бул Батыш Европа, Америкага жеткенге биз дагы ошол күндөр бизге да келип калар. Мен муну айтканымдын себеби эл көп жашаган, калк көп жашаган чоң мегаполистерде ар дайым транспорт проблемасы эң башкы проблемалардын бири болуп эсептелет. Ошондой эле бизде дагы бүгүнкү күндө бул проблема жок эмес. Бирок өлкөбүздүн экономикасынын деңгээлине жараша, өзүбүздүн жүргүнчүлөрдүн
Маданиятына жараша жана жергиликтүү органдардын жетекчилеринин көз карашы, ошолордун мамилеси, финансылык, экономикалык катнаштарга жараша бүгүнкү күндө оңолуу жолунда баратабыз деп ишеничтүү түрдө айта алам. Себеби жаңы баштаганда, сөзүңүздү бөлүп коеюн, жаңы 97-98 жылдары мен иштеген ишкана республикада биринчи менчик негизинде ачылган ишканалар болуп эсептелет. Ошондо өзүңүздөр билесиздер, шаарда муниципалдык транспорт баары токтоп, тарызы, кабызалар жүрүп, алар да токтоп баштаган убакта эч кандай республикадан же жергиликтүү органдан инвестициясы жок, эч кандай сырткы инвестициясы жок эле, өзүбүздүн ички инвестиция аркылуу билесиздер, биринчи RAF менен баштаганбыз. Алар акырын жок болуп, жана Volkswagen, LT деген маркада, Ford, ар түрдүү маркадагы элдер ташчу элек. Бүгүнкү күндө толугу менен ишендирип айта алам, 100%ке жакын Mercedes маркасындагы микроавтобустар менен ташылып атат. Бирок алар дагы бүт бардыгы баягы жүргүнчүлөргө ылайыкталып чыгарылбагандыктан, алар ар түрдүү атайын техникалар болуп эсептелет. Батышта, бул жакта бизден тийиштүү жерлерден, ГАИден уруксатын алып, эл ташса болот деп техпаспорт алгандан кийин элди ташып атабыз. Бирок азыр акыркы күндөрү уже жана атайын транспортко жүргүнчүлөр ташуучу спринтер деп коет, ошондой транспорттор пайда болду. Айтор, биздин бүгүнкү талкуубуздун негизги каарманы бул жүргүнчүлөр. Шаардагы жүргүнчүлөр транспортко ыраазы деп айтат белеңиз? Мен эми азыркы күндө толугу менен баягы 100% ыраазы деп айта албайм. Мындай эң эле мындайын айтып келсек, бул баягы жүрүү убактылары ортосундагы интервалдары, жанагы аялдамага келип жаткан убакыттары, баягы пробкага байланыштуу, башка нерселерге байланыштуу өз убагында келе албай жатат да. Негизинен биз ушул жанагы расписаниясын өзүнүн жүрүү убакыттарын баарын ошого келтиргенге аракет кылып жатабыз азыркы күндө. Орто эсеппен алганда ушул аялдамаларда канча күтүп калат эл? Эми азыр мындай алып келгенде биздин өзүбүздүн жана муниципалдык транспортто алып келгенде автобустарды, троллейбустарды анын өзүнүн убакыттары бар. Негизинен өзү бул жүргүнчүлөрдү вообще ташуу системасында өзү 5 мүнөттөн ашканда бул өзү нерентабельный болот да. Ошондуктан биз баягы 5 мүнөттөн ашырбаганга аракет кылабыз. 5-8 мүнөт убакыттын ичинде. Сиздин кандай таасириңиз бар бул жөнүндө? Ушу эл сиздер көрсөтүп аткан кызматка ыраазы деп ойлойсузбу? Шаар боюнча жалпы транспорт жүргүнчүлөрдү ташуу проблемасы боюнча мына акыркы 2 жылда бир топ маселелер оң жолго коюлду деп ишеничтүү түрдө айта алам. Экинчи жагынан ыраазы эмеспи деген жөнүндө биринчи ушул баш калаанын тургундарынын пикирлерине дагы токтоло кетсек. Шаардагы коомдук транспорттун эң эле кеңири тараган түрү бул маршруттук таксилер. Жүргүнчүлөрдү жык-жыйма жүктөп алган маршруттук таксилерге карата калк арасында дооматтар көп эле айтылат. Бирок жүргүнчүлөр ушул башка тандоо жок болгондуктан аргасыз маршруттук таксилерге түшкөндүгүн айтышат. Коомдук транспорттун башка түрлөрүнө караганда маршруттук таксилерде жол кире кымбат. Бирок ага деле карабай унаатылуу жүргүнчүлөр. Өзгөчө эртең менен элдер жумушка шашканда, анан кечке жуйку үйгө кайтканда маршруттук таксилерге эл жык-жыйма толот. Автобус, троллейбустар шаардын тегерек четине барбагандыктан көпчүлүктүн күнү маршруттук таксиге түшкөн. Ар кайсы жерде токтой берет. Бир остановкага барып турса, Ылдыйда токтойт. Ылдыйга келсе, кайра жогору токтойт. Ошентип эле убаракерчилик эле болот. Көпчүлүк тыгындарда, автобустарда, мисалы үчүн мындай узун эле автобустар болсо жакшы болмок маршруттарга карагандачы. Жүгүбүз болот, колубузда сумкаларыбыз болот. Коерго жер таппайбыз. Кармап ошол өзүбүздүн ошол бара турган жерибизге чейин колубузга көтөрүп кээ күндөр, ошондой тике туруп барган күндөрүбүз болот. Автобус жүрбөйт да бизге. Айла жок маршрутта эми орун тийбейт. Бай шыкай тебеленесиң да. Автобус болсо автобус остановка жакшы эле болуп атат. Мисалы автобустар келди Кытайдан, нормально бар дең эле. Чөнтөкчүлөр толук тура маршруткада. Баягы 106 менен барасам, шофер айтат, чөнтөкчүлөр сактангыла деди. 2 бара түштө кайра остановкадан түшүп калышты. Отургучтарыбыз, мисалы үчүн, ички немелери, тазалыктары телебейт, андай тазалык жок негизи. Ал эптеп эле
акча алгысы келет да булар. Жүргүнчүлөр унаалардын ичинде тыгылышса, элди ташыган маршруттук таксилер шаардын тар көчөлөрүнө батпай тыгынды жаратат. Деги эле коомдук транспорт маселеси шаар жетекчилиги үчүн көптөн берки баш оору. Жакында бери шаардын көчөлөрүндө Кытай автобустары, Беларусь троллейбустары жүрүп калды. Шаар жетекчилиги буларды атайлап, карыздап, жардам иретинде сурап ташып келишүүдө. Максаты шаардын көчөлөрүн маршруттук таксилерден бошотуу. Бирок азырынча бул аракеттер дагы коомдук транспорт маселесин толук чечелек. Мына бул репортажды көрдүңүздөр, ушул чын эле сиздер үчүн баш оор болуп жатабы ошо коомдук транспортты чечүү маселеси? Эми ачыгын айтып келсек, бул жерден да жанагындай болуп атпайбы? Маршруттук таксилерге өзү негизи 12 кишиге ылайыкталган да. Баягы техпаспорттун өзүнүн данныйлары бар да. Эми ага карабастан биздин айдоочулар ошол маршрутканын ичине элди жык-жыйма кылып толтуруп алып, анан кийин шаардын көчөлөрүндө ары бери зулдатып жүрүшпөйбү? Вот ошол нерсенин бардыгын жоюш керек. Жол жүрүү эрежесин алып келгенде бул маршруткалар только аялдамаларга токтоп туруп, анан кийин баягы суроо боюнча түшүрүш керек. А булар бардык жерге токтоп, перекресттуктан да бар жерден токтотпой, ушул бодоно баягы эрежени бузуп жатышат да, бул жерден жанагы пробкалардын пайда болушу, башка нерсенин баары ушундан болот. Анан биз күнүгө ошондуктан ГАИ менен, шаардын ГАИси менен биргелешип, ушундай жанагы жол жүрүү эрежелерин бузгандардын бардыгына мындай баягы чараларды көрүп жатабыз да. А муниципалдык автобустарды жана троллейбустарды алып келгенде азыркы күндө мынакей күнүгө 16 багыт менен 300 автобус чыгат күнүгө. Анан 85-90 троллейбус бир 8 багыт менен чыгат. Эми ал жерден биздин дагы бул жана мэрия тараптан бул бардыгы субсидия болот, анткени бул баягы убыточный жагы бар да мунун. Анан жыл айына ушунун бардыгын акча бөлүп берип, мына азыркы күндө алып көрсөк 29 категория эмелер бар, льготниктер. 29 категория акысыз жүрүшөт да булардын бардыгы. Анан кийин ошолордун арасында дагы мектеп окуучулары бар. Жана арзандатылып 150 сомдон ар бирине жанагы единый проездной билеттер берилип атат да. Эми ошонун баары алып келгенде эле бунун бардыгы эле биздин автотранспорттук предприятияга или троллейбусный управление алып келгенде мунун бардыгы баягы үстүнө түшкөн жүк дагы бул дагы. Чоң акчалар мунун бардыгы. Матисаков Бешболшова, сиз мисалы маршруткаларды жактайт белеңиз же алардан кутулуш керек деп ойлойсузбу? Өткөндө истебесек келечек жөнүндө сүйлөө кыйын. Азыркы телегөрүүчүнүн ою боюнча мен бир аз шаардыктардын бүт эле жана микроавтобустардын каттамдарга бир аз нааразычылыгы жөнүндө ой пикирин кабыл алдым. Ошону мүмкүн болушунча шаардыктарыбыз өткөн шагын эстеп бир аз оюн башка жакшы нукка бурса деп суранып кетер элем. Себеби 96-97 жылдары жана сөзүмдүн башында айтып кеттим. Муниципалдык транспорт эмес, жанагы аренда деп койчу 16-18 орунду КВЗ тарз автобустары жүрбөй калганда биринчилерден болуп айдоочу деген шаарды ташуу проблемасы турган. Ал учурда мен билгенден ошондон бери бир 2 жыл болду болгону чоң автобустардын пайда болгону. Ошол учурда мүмкүн болушунча шаардын ичиндеги эмес, шаардын четиндеги жаңы конуштардын бүт баарын мамлекеттен 1 сом сурабай. Ушунча элди ташып келген бул чоң экономикалык жактан чоң кандайдыр бир мамлекетти, элди колдоо деп түшүнөр элем. Социалдык төлөмдөр эмес, лицензия алуу эмне экенин билчү эмес биринчи айдоочулар. Биз ошондо жаңы баштаганда азыр күндө саны бир топ көбөйүп кетти. Акырын санынан сапатына өтүп, бүгүнкү күндө 1 сом мамлекеттен же жергиликтүү бюджеттен 1 сом албай, биздин гана ишкана 1 миллиондон ашык сом салык түрүндө төлөп турат. Ал патент түрүндө салык төлөйт. Шаардын ичинде шаардык жолду, муниципалдык жолдорду колдонгонубуз үчүн ижара акысын төлөйт, социалдык төлөмдөр. Бул эми жанагы экономикабызга кандайдыр бир деңгээлде пайдалуу жагы. Экинчи жагын ала турган болсок, жол маселеси раз бюджеттен акча каралбагандан кийин бизде шаарда бир 3-4 эле көчөбүз стандартка жооп берет. Алар дагы баягы транспорттун өтүмдүк сыйымдуулугу боюнча эч кандай жооп бербейт. Транспорттук политиканы тамырынан бери өзгөртпөсөк, мен жанагы стоянка маселеси деп коет, токтотуу маселелери, жеңил машиналар көбөйүп кетти. Жолдун четинде жана парковкаларды ошону менен бирдикте эгер шаар боюнча ала турган болсок, транспорт саясатын түп тамырынан бери карап чыгыш керек. Себеби жол маселеси бүт бардык жерде мүмкүнчүлүк жок. Шаарыбыздын бүт бардык
айланасы 50-ге жакын жаңы конуштар бар. Алардын 1-2 өнө гана автобустар, чоң автобустар кире албаса, башкасы кире албайт. Ошон үчүн жана маршруттук каттамдарды бүт бардык шаардын жашоочуларынын кызыкчылыгын эске алып туруп өзгөртүп туруу керек. Анан чоң автобустардын тең мындай кайсы бир деңгээлде чийиндин нар жагында турасыздар да, чийиндин бер жагында жүргүнчүлөр турат. Ушул репортажда көп эле маселени козгошту. Кишилердин көптүгү унаанын учурунда келбегендиги, көп күтүп калабыз, ар кандай теманы колдошту. Ошол экелерди жоюу боюнча мисалы расмий бийликтер кандай аракеттер көрүлөт? Эми бул жерден биз жанагы обновленный столица деп мына өткөн жылдын аягында биздин мамлекетибиздин президенти Курманбек Салиевич менен катышкан шаардык кеңештин сессиясы болду. Ошол жерден биз баягы өзүбүздүн ошол жерден кабыл алынды обновленный столица деген программабыз. Ошол программанын алкагында 2013 жылга чейин биз баягы Бишкек шаарына 800 автобус, бир 200ге жакын троллейбус алып келип, ушул шаардын ичиндеги жүргүнчүлөрдү, шаардын тургундарын тейлөө боюнча программа кабыл алынганда, эми ал ошол программанын алкагында именно биздин баягы транспорт башкармалыгы боюнча чоң акчалар бөлүнөт. Ал жерден баягы бизде жана диспетчерский пункттар деп коет, жана конечный пункттарда бар да. Вот ошол жерден жанагы транспортты ошол жерден текшерип, жана жеке транспорт болобу, муниципалдык транспорт болобу, ошонун баарын текшерип, убакыты чыгуу убакыттарын, мөөнөттөрүнүн баардыгын ошол жерден контролго алып, анан ошол эле программанын ичинде жана GPS системасы бар, навигация дегени бар, ошол автобустардын, транспорттун ортосундагы интервалдардын баарын карап турганга. Ушундай көп нерселердин баары кабыл алынды да бул жерден. Анан эми ошол программанын алкагында ошону ишти аягына чыгарып, ошону иштетсек, мен шаар ичиндеги мындай тейлөө маселеси оңолот деген нерсе да. Анан эми кийинкисин алып келсек, бул тейлөө маселеси дагы өтө кыйын. Бул эми баягы жеке ишканалар менен иштегенде да биз баягы көзөмөлдөп турабыз булардын ишин. Булардын арасында эми баягы айдоочулардын арасында ар кандай адамдар бар, баягы өзүбүздүн бул Борбор шаарыбызда жүрүп аткандан кийин ошол эле баягы салондун ичиндеги тазалыгы, өзүнүн водительдин кийген кийими, ушул сыяктуу маселелер көп да, сырткы кебетеси жанагы транспорттун. Анан эми баягы жол маселеси чечилсе, мына шаардын айланасында 47 жаңы конуш бар азыр. Бул жерден айтып кеткендей, баягы 2-3 эле конушту биз тейлейбиз жол жоктун айынан. Анан эми жол болсо биз ошол жанагы жаңы конуштардын арасына киргизип, эми автобус менен бул микроавтобустун жана маршрутканын ортосунда айырмасы бар да, төлөө боюнча. Анан эми жаңы конуштарда биздин баягы эми социалдык жактан баягы жумушсуздук, тиги башка кичине маселелер бар. Анан ошолордун деле бул мектеп окуучуларына дагы жеңил болот эле да, баягы жүрүү маянасын. Анан ошондуктан азыркы мына жаз айынан баштап Арис программасы менен 7 новострой кентине жол салынат. Анан кийин шаардын ичиндеги жана пробкалардын баарын жоюш үчүн көп көчөлөрдүн баары ачылган жатпайбы? Мына быйыл, мына өткөн жылы жанагы Южный магистраль ачылды, Бөкөнбаев көчөсү ачылды. Ушул сыяктуу көп нерселер бар, жана ачыла турган көчөлөр. Ошол көчөлөрдүн баарын ачып туруп, анан ошол көчөлөргө жанагы биздин муниципалдык транспортто автобустарды киргизип, ошол жака жүргүзүп, анан кичине баягы шаардын тургундарынын жанагы убакыттары бул жерден көп утат эле да. Матисаков Бишболшова, сиз айтсаңыз, бул сиздин оюңузча ошо жүргүнчүлөр үчүн өзүңүздү бир 5 мүнөткө жүргүнчү деп элестетсеңиз, эмне маанилүү болот эле эгерде сиз ошо коомдук транспортты колдонуп жүргөн адам болсоңуз? Биринчиден, ар дайым жүргүнчү чыкканда бара турган жерине чейин маршруттук каттамдын жол кыймылын билиш керек. Экинчиден, каалаган жерден чыга калып тоспой, кандайдыр бир деңгээлде атуулдук активдүүлүгүн көрсөтүп, өз эле эмес жанындагыларын айтып деп атайын токтотуучу жайлардан күтүш керек. Ишеничтүү ошол жеткен жериме жетем, тез аранын ичинде жетем деп ишеничтүү болуш үчүн бизде атайын график, расписание ар бир маршрут боюнча сайыз убагында аялдамаларда илинип турчу, бирок азыр мынчалык көп каттамдарга анын баарын илүүгө бир топ эле кыйын болуп калат. Ошол жерден расписанияны карап туруп, так расписание боюнча жетчү жерине жетиш керек. Бирок ал баягы чоң автобустар, троллейбустар менен чечилүүчү маселе. А микроавтобустук каттамдардын чоң проблемасы азыр кичинекей микроавтобустар тигиндей мындай деп, анан чоң автобус болсо жакшы болот эле деген сөздү теле көрүүчүлөрүбүз айтып атат. Мен атайын жергиликтүү органдан
бийлик адамдарынан именно транспорт маселесинен башкача өңүттө бир карап көрсө деген ойду суранар элем. Себеби бизде атайын жүргүнчүлөрдү жана льготный тариф менен ташуу деген саясаты бар. Ошол маселеси чечилген эмес. Аны чечиш үчүн даректүү финансылык колдоо көрсөтүш керек. Милицияларга МВД аркылуу студенттерге, экинчиден жанагы таможнялык, салык системасында да бир топ өзгөртүүлөрдү кириш керек. Бүгүнкү күндө чоң автобустарды алып, бүгүнкү күндүн салык системасы же таможняда төлөгөн төлөмдөр менен бардык эле бизнесмендер ага бара бербейт. Ал чоң минуска алып келет, тариф саясатын кошкондо. Эң негизгиси атайын бир бизге жанагы кризистен кийин чет мамлекеттен мына Мерседестин представитель өкүлдөрү келип, бир топ жакшы сунуштарын айтты. Алар дагы баягы техникасын өтүп турса дейт, Россиядан келип турушат. Өзүбүздө мүмкүн болушунча шарт түзүп алсак, чем 20 микроавтобусту кармагандан көрө бир автобусту кармасак, экология жагынан да таза болмок, жүргүнчүлөрүбүз да жакшы болмок. Бирок мунун баары бүгүнкү күндө келип эле бир кандайдыр бир түшүнбөгөн барьерлерге барып такалат. Бирок анын баары акырын чечилет деген ойдомун. Токтоп кетсе болот да. Мына азыр мына региондорду айтып кеттиңиздер. Мисалы мына алып келсек, бул жагыбызда Кант, Токмок шаары, чыгыш жагыбызда, батыш жагыбызда мына бул Сокулук, Беловодск, анан Кара Балта шаарлары болот. Ошол жактагы азыркы күндө аларда жанагы коомдук транспорт бүт бардыгы маршруткалар калган. Мурункудай баягы автобазалардын бири жок азыр. Бир автобус жүрбөйт ал жакта. Ошондуктан бардыгы мынакей шаарды карай катташат. Бул жанагы биздин Ош базары, ошондой эле жанагы Баткен базары, Аламидин базарына келишет да. Бул сиз айтып аткан сунуштун баары айланып келип жүргүнчүнүн акыбалын жакшыртууга багытталган да түп тамыры. Эми сиз ушул сөздү жыйынтыктар алдында кайрадан жүргүнчү темасына кайтып келсек, 5 болушап айтсаңыз, бул сиз мисалы жүргүнчү эле болсоңуз, сиз үчүн идеалдуу шарт кандай болмок? Кыскача токтоло кетсеңиз, идеалдуу шарт ушул коомдук транспорт менен камсыздоодогу. Идеалдуу менин оюмча эч кандай болбойт. Себеби ошол эле батыш өлкөлөрүндө, Америкада идеалдуу түрдө болбойт деп ойлойм. Себеби бул баягы убакытка жараша өзгөрүп туруучу нерсе, элдин санына, шаардын баягы көчөлөрүнө жараша. Биздин учурда бүгүнкү күндө идеалдуу деп айта албайм, бирок сөзүм башында айттым го, көч бара түзөлөт деп. Ошол эле Батыш Европа, Япония, Америка бүт баары ушундай өткөн мезгилден өткөн. Кыялданып койбойсу, мындай чыкканда келечектеги көп көттүрбөсү. Келечектеги Бишкек, ичи таза болсо. Мен Москвага барганда шаарды эч жерин билбейт элем, түшөсүң, картаны аласың, кайсы станцияга кетерин ошого турасың, уже метродон чыксаң ошол жерге келип каласың. Ошондой кылып бизде может мүмкүнчүлүк болсо атайын метро түзүш керек, жок дегенде бир 2-3 каттам. Бул келечекте боло турган иш. Анан экологиялык жактан таза, энергетикалык өлкө болгондон кийин может трамвай жолун ойлосо болот, анан троллейбустарды көбөйтсө болот. Анан чоңураак автобустарды, эми бул жол шартыбыз бүт баары жооп берсе, баягы орундуктары көбүрөөк автобустар менен каттап, микро кичикке автобустарды атайын жаңы конуштарды каттоочу же жанагы шаардын четиндеги пригородный каттамдар менен бириктирген каттамдар болсо деп элестетебиз. Бирок ошого жеткирсе болот. Ашы мүмкүнбү? Орунга ашат да, мисалы жүргүнчүгө, мисалы өзүмдү жүргүнчү алып көрсөм, мына мен аялдамага чыкканда, Татынакай убагында баягы микроавтобус болобу, башка автобус, троллейбус болобу убагында келип, анан кийин баягы өзүмдүн каралган өзүмдүн пландарым боюнча Татынакай барчу жериме жетип алсам, ошо отурганда автобустун ичи таза болсо, отургучу болсо, отуруп Татынакай жетип алса, эң негизгиси эле ушул да. Анан кийин жанагы жол коопсуздугу, ишеничтүү болсо да, вот ушуга жетишкенге аракет кылыш керек. Рахмат сиздерге. Ушуну менен сапар программасын жыйынтыктайбыз. Биз бүгүн транспорт маселесин талкууладык. Биздин студияга келген коноктор Бишкек шаардык транспорттук башкармалыгынын директору Малабаев Аргынбек жана Лига транспорттук компаниясынын директору Матисаков Бешболуш. Программабыз боюнча суроолор же пикирлер болсо Бишкектеги 62 45 75 автожоп телефонуна жаздырып коюңуздар. Берүүнү алып барган Акчулпон Койчиева. Саламатта болуңуздар.